Assalamu алейкум, ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөр, кадырма мекендештер, жалпы дыйкандар, агалар, амансыздарбы? Туугандар, биз жакында эле Кубан байкенин долгоиграющий малинасыны тартып көрсөттүк элек. Азыр биз ошол өзүбүздүн поляга тиккен, ушул жерде азыр 1 гектардан ашыгыраак тиктик. Ушуну сиздерге бир сыйра көрсөтөлү дедик элек. Мына биз азыр бул малиналардын көчөттөрү көрүп турасыздар, мына эми эгилди, бул бир 4-5 күн болуп калды эгилген. Азыр эми ошол көктөтүп алыш үчүн башында бир жума 10 күн сууга жакшыраак көңүл буруш керек экен. Азыр мына сууну экинчи жолу ичиши десек деле болот. Буюрса мына азыр аягына жете элек. 21 ряд болду. Анан туугандар, бизде Кубан байкеде айтты эле 2 метр деп аралыгыны, биздики 2,70 болду. 2,70. Себеби бул малинаны сиздер эгерде байкасаңыздар, кийинде тартып көрсөтөбүз. Бул малина бул жээгине эгилген, суу бул жагынан жүрөт. Эми бул малина өскөндө 2 жанына бир 30 сантиметрден жалбырактары чыгат. Эми эң чоң болгондо 50 сантиметрден десек, ошондо биздики туугандар аралыгында бир 2 метрден ашыгыраак бош жер калат. Себеби дегенде, билсеңиздер, малинаны кыркып туруш керек. Анын сабактары, мусурлары көп чыгат. Ошон үчүн бул жерде трактор кененирээк жүрүп, жана баягы иш кыйын болбош үчүн мунун арасынан кичинекей мини трактор жүрүп, ошол кыркылган ашыкча баягы кургап калган чөптөрүнү тракторго жүктөгөнгө ыңгайлуураак. Анан да туугандар, бул жерде фреза кылганга дагы удобный фреза. Бул жер азыр ортосунда ошол 2 метрден ашыгыраак десек деле болот. Бир 2,20, 2,30 место калган. Сиздер да эгиңиздер. Азыр буюрса мына көчөттөрдү көрүп турасыздар. Мына 4 күн болду. Мына уже ачылып баштады. Көрүп турасыздарбы туугандар? Мыналар уже жаңы ачылып баштагандары. Сөз түрдү ачылганда ошол бир жагынан бир аз жалбырак чыгып бараткан бүчүр калынат экен. Анын ортодогу прямойлору мыналары кесилип кетет экен. Себеби дегенде, бул азыр үстүнү кыркып койбосо, бул чоңоюп кетет, бат эле чоңоюп кетет. Бирок тамыры назик болуп калат экен. Ошон үчүн үстүнү кыркып койгондо мына көрүп турасыздар, жандарына уже жан кирген да, мына жанда жалбырактары жакшы ачылып баштады. Мына көрүп турасыздарбы? Ошондой туугандар, сиздер да буюрса, эгерде сиздер бул Кубан байкенин малинасыны көрө элек болсоңуздар, биз ссылкага, описанияга ссылкасын чыктап коебуз. Сиздер сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Биз азыр турган жер бул Новопокровканын ылдый жагындагы объезднойго жакынкы бир поля. Бул өзүбүздүн полябыз. Сөз түрдө жакшы каалоо тилектериңиздерди айтыңыздар. Биз дагы ушул Кубан байкенин малинасын угуп калып, алып тиктик элек. Буюрса жакшы. Жалпысынан ушул 1 гектар жерге чамада бир 3,000–3,5 миңдей көчөт кетип калды. Негизи аралыктарын айтып койсок, биздики башында мынол поляны байкап турасыздарбы? Ушунун тең жарымы бул жагы аралыктары 60тан эгилди. Мына көрүп турган бул жер 60-60тан эгилди. Бирок жарымысынан көбү 50дөн ушундай бир аз жакыныраак эгилди. Эми баягы эксперимент кылыш үчүн эме кылып көрдүк. Себеби бул эмки жылы эле уже кайра ортосунан бул жерден көчөттөр чыгып кетет. Баягы тамыр аткандан кийин арадан көчөттөр чыгат. Биринчи жылы арадан чыккан көчөттөрүнү фрезамен айдап салыш керек экен. Себеби дагы да тамыры күчтүүрөөк болот экен. Азыр ушул мына сууну карап баратам. Көрүп турасыздар, мына аягына жетейин деп калдык. Бул жактар уже суу ичти. Баш жагына бир аз ичелек. Анан сөз түрдө бул жерди биз башында даярдаганда жерди бир сыйра плуг менен айдап, андан сырткары фрезалап чыктык полный. Себеби дегенде, баягы жер жумшак болуп, могу жаш көчөттөрдүн башыны, тамырын тиштеп калбаш үчүн биз ошол айдап, андан кийин мондай жөөктөрдү катарлар тартып, анан кийин эгилди. Туугандар, эми сөзсүз түрдө биз дагы жаңы баштоочулар. Бул чүй өрөндө эми баштап аткандарыбыз. Эгерде сиздер дагы бир кандай опыттарыңыздар болсо, же болбосо илгертен малина кылып жүргөндөр болсо, жол жобоңуздарды, опыттарыңыздарды бөлүшүп, маалымат катары айтып кетсеңиздер болот. Туугандар, сөзсүз түрдө биз чыгарылыштарды чыгарып турабыз. Кандай болуп өнүгүп атат, кандай болуп өсүп атат, биз сиздерге видео кылып чыгарып турабыз. Сөзсүз түрдө ким быйыл малина тиккен болсо, кырманыңыздарга береке. Туугандар, көрүп турасыздар, бул жерлерде бүттүгү беде, ушундай эмелерди тигишкен. Туугандар, бизге дагы бир бата тилегиңиздерди айтып, дегеле ушул эми
дыйканчылык кылып атабыз. Буюрса бул жерибиздин жарымына ушул малина эккенбиз. Буюрса дагы туугандар сиздерге бир жакшылык, бир жаңылык эме менен бөлүшө кетейин. Туугандар, биз мына малина бүткөндөн кийин биз ылдыйга дагы бир гектарга жакын бак дагы тиккенбиз. Анын ичинде чернослив бар, алма бар, өрүк, шабдалы дегендей. Бирок ушул мына малина менен тиги бактын ортосунда бир 15-20 соток жер бар. Ушул жерге буюрса еже малина дегенде дагы буюрса быйыл бир съемка кылып тартабыз. Ошол еже малинаны тиккен атабыз. Бирок буну мына жазкы көчөтүнө жетишпей калдык. Эми буюрса күзгү көчөтүнөн алып тигебиз. Мына боштондукту көрүп турасыздарбы? Бул жерге ошол еже малина тиккен атабыз. Ылдыйында мына көрүп турасыздар, ал жагында бак болгон, бирок ушул жарымы тигиле элек, себеби күзгү крипсон алмалар келмек. Буюрса бул жагын азыр жарымыдан көбүнө тигилип калды, жарымысы тигиле элек. Буюрса сиздерге жакшы сюжеттерди чыгарып турабыз. Негизи ушул дыйканчылык жагы дагы аябай зарыл, себеби бул пандемиядан кийин баарыбыз эле көзүбүз ачылып калды. Негизи эч ким оорубасын, сыркабасын, бирок ушул ар бир адамдын жеке экономикасына бир аз кризис тийди десек деле болот. Ошого туугандар, жер тепкен ачка калбайт дегендей, Алла таалам берсе, буюрса жакшы бир түшүмдөрдү алып биз дагы буюрса көчөттөрүнөн бөлүшөбүз. Бирок эмки жылкы көчөтү мына күздө чыга турган, күздө эмес, эмки жылкы чыга турган көчөттөрүн аны сразу айдап ташташ керек экен. Себеби ал көчөттү алганда малинанын кубаты болбой калат дейт. Анан ал жаш көчөт болуп калат. Ошон үчүн кийинки жылкыга буюрса көчөттөрдү сатууга деле чыгарабыз. Буюрса тартып чыгарып турабыз. Сиздер туугандар биздин каналдан алыстабай лайктан басып, комментариялардан жазып туруңуздар. Сөзсүз түрдө баарыңыздардын комментарияңыздарды окуганга биз кызыктуу. Анан да туугандар, кээ бирки дыйкандар арасын жакын кылып эккиле дейт, себеби жер урдалып калат дейт. Негизи бул евро стандартта малинанын тигилиш аралыктары 3 метрден экен. Биз ошол 3 метр чоң болуп калат деп 2,70 кылып тиктик. Сөзсүз түрдө үйдө атамдар менен кеңешип, ушул 2,70 кылып тиктик. Себеби 3 норма болуп аткан болсо 2,70 деле бул кичинекей хозяйствого жакшы эле деп буюрса чамалап эктик. Көрүп турасыздар, мына бүт жолдун боюнда көчөттөр. Эми баякы 7 күн жааган жамырга караганда бир жолу сызып өткөн бул суу пайдасы көбүрөөк экен, себеби тамырларына да жакшыраак жетет экен суу. Анан сөзсүз түрдө сиздердин пикирлериңиздер бизге деле зарыл. Дагы бош жерлерибиз бар. Бул жерлерге эмнелер тиксе болот? Сиздер дагы агрономдор көрүп турат арасында. Агрономдорго да бөлүшүп койсоңуздар болот. Эмне нерселерди тиккен пайдалуураак дагы кеңешиңиздерди күтөбүз. Туугандар, саламатта калыңыздар. Кармаган орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Биз ушул жерде буюрса бүгүн оз ачарганга чейин сууларды коюп анан кийин кетели деп атабыз. Анан малинага туугандар салкыныракта суу коюлат экен, эрте менен же болбосо кечкисин. Основной түндө койгон жакшыраак дейт. Бирок эми бул жаш көчөттөр, буларды сөзсүз түрдө мына көктөп кетиш үчүн аябай көңүл буруш керек. Саламатта калыңыздар туугандар. Буюрса ушул жерлер өскөндө дагы биз сиздерге тартып бир отчет катарында көрсөтөбүз. Аман болуңуздар.